Сіздерге дағы bir оңой bir зикірді айта кетейін азыр. Ушу менен анан Кудай кааласа сөзүмдү аяктайын. Тирмизи шарифте келет, Тамими Дари радıyallahu anhuдан риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мындай деген: "Ман кал, кимде ким айтса, не деп? Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, илахан вахидан, ахадан самадан, лам яттахиз сахибата вала валадан, ва лам якун лаху куфуан ахад." Ушуга чейин 10 маррат 10 жолу айтса ушу сөздү, катабаллаху лаху, Алла Таалага 40,000 хасана, 40 миллион сауап жасады экен. Ушуну 10 жолу айтсаңыз 40 миллион сауапка ээ болосуз, урматтуу эне. 10 жолу айтканга 1 минут кетет. 1 минутада 40 миллион сом алсаңыз кандай? 40 миллион доллар берсе кандай? 40 миллион тонна алтын берсе кандай дейсиз? Булардын бардыгы чепуха. Алла Таала 40 миллион сауап берип атат. Демек бул жашообузду бекер кетирбей, зикир жөнөкөй нерсе эмес. Пайгамбарыбыз айткан, кабырдын азабынан куткаруучураак зикирден өткөн амал жок деген. Ошон үчүн иншалла бардык амалды көбүрөөк зикир кылсак, мүнөзүбүзгө таасир этет, дуабызга таасир этет, ибадатыбызга таасир сөзсүз тиет, мамилебизге таасир этет туган. Гыжалат, кайгы киши инсанга келет баары бир. Ошону кетиргенге зикирдин таасир этет. Макулбу? Алхамдулилlah, дуабызга таасир этет. Зикир кылып дуа кылсаңыз, дуаңызда жан. Зикир кылып намаз окусаңыз, намазыңызда жан. Зикир кылып орозо тутсаңыз, орозоңузда жан. Ошон үчүн иншалла көбүрөөк зикир кылайын. Анан мүнөзүбүздү оңдоп, бирибизге жакшы ойдо болойлу.